Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Сиздер үчүн бул жолку чыгарылышта жазуучу жана журналист Мамат Сабыровдун «Бороондо буюккандар» аңгемеси сунушталат. Ал жолдун боюнда турган экен. Кол көтөрөр замат так тушуна барып токтодум. Аксакал киши экен. Алып алайын. Анан калса узак жолго кубурашып кеткенге шергиң болгону жакшы да. Аба, каяка барасыз? Дедим эшикти ачып. Шаарга. Отуруңуз. Пайгамбар жашындагы чокчо сакал киши шашпай басып келип, менин жанымдагы орундуктан жай алды. Мен газды бастым, машина сызып жөнөдү. Эрте жаз. Ар кайсыл тамдын алдында кишилер 2-3 болуп күнөстө отурушат. Бирөө тамга жөлөнгөн шатыга конуп алыптыр. Биз али 1 чакырымда узай электе жолдон 20 жаштардагы дагы бир жигит кол көтөрдү. Бул да шаарга барат болуш керек. Алып ал, деди жанагы аксакал. Же башка киши албайсыңбы? Алсам деле болот. Арткы орундуктар бош эле да. Эми 3 болуп жолду уладык. Аксакал ачык мүнөз, шайдоот киши экен. Жакында эле Казакстанда жашаган кызыныкына конукко барып келгенин сайметиреп кирди. Ак Илбирстин тукумундагы Догдурбек казактын киносуна каскадер болуп тартылып атыптыр. Казактар аны Доха деп коюшат экен. Таанышып, бир топко чейин сүйлөшүп турдук. Экөөбүз курдаш экенбиз. Аны билгенден кийин картайгым келбей калды. Кемпирим картайдың десиле, картайып алыпмын да. Баарыбыз күлүп калдык. Мен билгенден Догдурбек Кыдыралиев 54-жылкы болсо керек эле. Экөө тең туш болсо, анда биз аксакал 65-66-ларда экен деп ойлоп койдум. Токойду аралап кеткен жол 3 кошой суусундагы көпүрөдөн өткөн соң чоң трассага барып кошулду. Мен сол жака бурулуп, шаарды көздөй бет алдым. Өңүң бейтааныш, мейманчылап келген жигит окшойсуң, деди бир маалда тик аксакал. Оба, кайын журтка келгем. Аралга күйөө бала болом. Жакшы. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дейт. Биздин табастыктар өзгөчө сыйлашат. Бактылуу болгула, айланайындар. Рахмат аба. Ошол бойдон бир топко чейин унчукпай бардык. Бая бир жылдары Чөңөр деген ашууга жол салынды деп жатышты эле, ал кайсы жерде? Жана биз 3 эмчектин тушунан өтпөдүкпү? Ошол айылдан башталып, Казакстандын Луговойуна түшөт. Иштейби азыр ал жол? Анда деле жүк ташыган чоң машинелер жүрчү. Илгери атчан кишилер каттачу эски жолду эле бульдозер менен тегиздемиш болуп коюшканда, анан каралбай калды. Ар кайсыл жерин жазында жамгыр жууп, сел алып, азыр деле грузовик машиналар деле жүрө албайт. Мал айдаган уурулар эле жүрбөсө. Ал өзү планы жок, сметасы жок салынган жол болчу да. Жолчубек Оңбугур губернатор болоор замат кайра марафон өткөрүп, Чөңөргө жол салам, Жамбулду айланып отурбай кыска жолду жыргап каласыңар деп оолугуп калды. Эл байкуш анын сөзүнө ишенип, акчасын акчалай, коюн койдой жыйнап бердик. Жолчубек болсо акчаны жыйды да чөнтөккө салган бойдон көлгө кете берди. Ошондо азыр ал жол менен эч ким жүрбөйбү? Айттым го, ууру кески, анан биринекин гана кештилер эле жүрбөсө. Айрыкча баягы жылы Молдахмат суукка тоңуп өлгөндөн кийин эч ким аякка баспай калган. Молдахмат ким эле? Ал да уурубу? Жок, ишкер болчу. Бул жактан мал сатып алып, казак досторуна өткөрүп келчү. Ошол күнү да шериги экөө Луговойго жылкыны ашырып кайра келатканда күрткүдөн аттары жүрбөй калган го. Таза баспай коюптур. Өздөрү ашып кетебиз деп жыла беришкен го. Ат баспай калгандан кийин бирок бороон күчөп, бет алдынан шамал согуп, тиги шериги да баса албай калганда бир чоң ташты далдаалап отурушкан окшойт. Экөө тең ошол жерде тоңуп калышыптыр. Сөөгүн бир жума издешти. Шамал үстүнө карды үйүп салганда. Издеп баргандар өздөрү да ушул ченде болсо керек деп аттын тегерегин айлана беришкен. Бир жумадан кийин гана таап атышпайбы? Үйүлгөн кар
Бир аз эри түшкөндө бутунун учу көрүнүп калыптыр. Мулдахмат бүт кийимин тиги шеригине уруп салыптыр дейт. Өзү жемпирчен эле калган. Тиги бала тоңуп баштаганда улам бир кийимин чечип, кийгизе берген. Таза болбой калганда, жылытам деп үстүнөн кучактап жатканда, ошо кучакташкан боюнча өлүптүр. Аттарычы. Ат жаныбар суукка чыдайт экен, өлбөптүр. Бирок баса албай калышыптыр. Араң жетелеп келдик деп атышкан. Туура айтамбы? Аксакал кылчайып, артта турган жигитке суроо салды. Жигит ооба дегендей баш ийкеди. От жагышпаптырбы? Мулдахмат байкуштун ширеңкеси да жок болсо керек. Тамеки тартпаган спортсмен жигит болчу да. Луговойдон 3 эмчекке чейин канча чакырым? Чакырымын билбейм, бирок жөө жүргөндө 1 суткалык жол. Калдаңбай аттуу жигит 7 уйду 1 суткада айдап келдим деп калчу. Кийин билинди. Уурдап келиптир. 7 тең жолдун боюндагы картаң өрүктүн түбүнө сойгон экен. Кезүүнүн уйлары 1 айга чейин эртең менен ар өткөндө да, кечинде бери өткөндө да кадимкидей өкүрүп жүрүшпөдүбү? Ошол картаң өрүктүн тушуна жеткенде эле жер чапчып, жапырт мөөрөп калышат. Катын калач өш эле өш, өлө талгыр деп чапса да болбой өкүрүшөт. Уй жаныбар 15-20 метр жерден кандын жытын сезет экен. Бир уйдун мүйүзү сынса 100 уйдуку зыркырайт деген сөз бекеринен айтылбаптыр. Макулук болсо да мал тукумунун адам сыяктуу боорун жоктоп өкүргөнү таң калыштуу экен. Бирок бир саам мени жанагы чөңөрдүн белинде тоңуп өлгөн кишинин окуясы көбүрөөк ойлондуруп атты. Жанындагы жигит уулу беле? Жок, анда тууганыбы? Тууганы деле эмес, жөн гана бирге бизнес жасаган шериги болчу. Мунукканда кызыгуум ого бетер күчөдү. Өз уулу же жакыны болбосо. Студент кезде жазуучу Эдгар Поонун бир аңгемесин окудум эле. Ошол чыгармада 2-1 тууган сууга чөгүп кете турган болгондо, агасы өзү аман калыш үчүн инисинен мечтанын туткасын талашканы. Андан соң иниси агасын эмне болсоң ошо бол деп таштап салып, өз жанын куткарып кеткени сүрөттөлөт. Ошол чыгарманын таасири менен мен баары өлүмдөн коркот. Ажал жакалап келгенде ар кандай адам өзү аман калыш үчүн жан талашат. Жанындагы жакын кишисин курмандыкка чалгандан да кайра тартпайт деп ойлоп жүргөм. Ошону айтып берсем, аксакал мени таң кала карап калды. Уулум, канча жаштасың? Быйыл күзүндө 30га чыгам. Аксакал түшүнүктүү дегендей башын ийкеди. Ал жазуучун катуу жаңылышат. Же ал жазган каармандар өзүмчүл окшойт. Же болбосо күтүүсүз келген коркунучтан эс акылын жоготуп, келесүү болуп калышса керек. Ар ким өзүнүн каражанынын эле камын көрүп, ар ким өзүм өлбөйүн дей берсе, өзүм десе чолпонбай төшүн зотко тоспойт эле да. Мен өлсөм мейли, башкалар өлбөсүн деген адамдар бар үчүн жашоо уланып жатат. Аксакал бир саа мунчукпай калды. Ар бир башта бир өлүм. Ажалга тике караш керек. Аскерде жүргөндө Сузактык Малик аттуу балбан досум бар эле. Ошол айтчу, жигит март өлүш керек дечү. Анын сыңарындай март өлүш керек да. Ошол бойдон ар кимибиз өз оюбуз менен алек болуп сүйлөшкөн жокпуз. Арттагы жигит Новопавловкадан түшүп калды. Тик аксакал болсо Дордой Моторстан токтоону суранды. Түшүп баратып 500 сом сунду эле алган жокмун. Рахмат уулум, деди аксакал, өмүрлүү бол. Аябай муңдуу аңгеме айтып, жан дүйнөмдү аңтар теңтер кылып ийдиңиз. Ошон үчүн кайра мен сизге рахмат айтышым керек. Мулдахмат дегениңиз азамат киши экен. Баса анын балдары барбы? Ошондой адамдын балдары кандай болду экен деп кызыгып калдым. Кап, жанараак сурасаң болбойт беле? Уулу биз менен кошо отуруп келбедиби? Кандайча? Ошол уулубу? Экөөбүз атасын ошончо сөз кылып келсек, бир ооз унчукпады го? Атанын уулу да.
Сиздер жазуучу жана журналист Мамат Сабыровдун «Боронду буйуккандар» аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.